Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү темам бул деген мага кызыктуу болуп калды. Мисалы үчүн дүйнө жүзүндө бүгүн билесиңерби, Си Цзиньпин ошо АКШга кичине мындай күч көрсөтөйүн деп неодим магниттерин сатканга тыюу салды да. Анан биринчи, анан кийин Трамп аны менен жолугушуп, кайра сүйлөшүштү, кайра неодим магниттерди сатканга сейрек кездешүүчү жерден жасалган бул нерсе уруксат берди, бирок дагы эле чектөө менен да. Мисалы үчүн жарандык ошо ишканаларга сатса болот неодимди, бирок аскердик ишканаларга сатса болбойт. Ушундай шарт менен сата баштады. Албетте, анын сырткары биздин мамлекетибизге да ошо Кыргыз мамлекетинде сейрек кездешүүчү жерлер көп деп, ошо запастарга АКШ колун сунайын деп ушундай ниетте деп көп роликтер чыга баштады. Казакстандан да чыкты. Казактар да айтып атат, ошо кыргыздарда бирдемеке бар, ошону булар каалап атышат деп. Анан ошо неодим биринчи орунда болгондуктан бүгүнкү күнү суроо талап боюнча мен кызыктым да, неодим бизде барбы деп. Албетте, бул жөнүндө жакшы терең чалгындоолор жүргүзүлө элек эмгичекти. Чалгындоо бул аябай кымбат нерсе. Бир кездерде ошо кеминде мен инвесторлор менен иштеп жүргөндө биз алтынды чалгындоо кылганбыз да. Ошо кезде килейген ушундай бур машина менен кеминде тоону 600 жолу тешкен эмес да. Тешип туруп кериндерди алып 600-700 метрге чейин ушундай ошолор чыгарып, анан аларды атайын упаковкага салып, анан ошо Лондонго жиберген компаниялар, биз иштеп көргөн компаниялар. Алар болсо ошо жиберип Лондондон карашып, канча алтын бар экенин чыгарып ошо маалыматты берип жатышкан да. Бизде баса ушундай жакшы бир компания бар, стартап, ушундай нерсени автоматташтырган жана ошо атайын чалгындоону арзандаткан. Бул биздин мисалы үчүн Долон Systems деген компания, аябай сонун балдар. Алардын бир кездерде пикте директор болуп иштеп жүргөндө Казакстандан $500,000 тапканга мүмкүнчүлүк болгон биздики алар үчүн. Алар болсо ошо системаны көрсөткөндө казак кен иштетүүчү балдарга тигилен эле колу буту менен жулуп алышчыдай болуп Казакстандан ошо компанияны каттатканга ошондой шарт коюшкан да. Анан албетте бир бөлүгү ошо бир филиалы Казакстанда катталган болчу. Бирок оор чалгындоо, неодимге чалгындоо бизде боло элек. Баса кичине темада ошо тышкары айтып кетейин. Дагы эле урматтуу туугандар, шайлоого катышып атам, үгүттөө иштери жүрүп атат. Бүгүн ошо 14-түү болуп жатат. 7 айынын 14-түү болуп атат. 2025-жыл 14-ноябрь. Ал нерсе дагы агитациянын аягына чейин жарым эле убакыт калып атат. Ошондой эле 2 жумадай. 2 жумадан кийин бүтөбүз. Ага чейин азыр катышып атам. 23-чү шайлоо округу, 1-май шайлоо округу. Номерим 11-чи, ошо жеребьевкадан чыккан номер. Атым Искендер Шеримбекович Шаршеев. Ошон үчүн эгерде кимдер жашаса, ошол 23-чү округда 1-май районунда, бул деген Мурас Ордо конушу, бул деген 61-чи мектептин тегереги, 29-чу мектептин тегереги, ошо гимназиялар, мурун гимназия деп аталчу, азыр кайра атын алып кайра кайтарышпады, ошонун тегерегинде. Борбор тарап, албетте, ошо БЧКга чейин мындай тарап, бир чети ошо Ахунбаева көчөсү, бир каптал ошо Байтик Батыр көчөсү, бир катары Манас көчөсү, ошон тегеректе БЧКга чейин, анан БЧКдын ары дагы ушу Сокулук районунда кирип калат. Бүгүнкү шаарга кирип калышты. Ушу бүт айылдар, ошо бүт конуштар ошол жерде жайгашкан, ошо менин шайлоочуларым да жашаган жер. Эгерде силер ошол жерде жашасаңыздар, мен үчүн добуш бергиле. Ушул каналга жазылгыла, бул жерде программамда чыгат, түз эфирлер тизмегинде. Ал эми дебаттар ошо 20-числодо болот. Мен катышам ЛТРде кечки саат ошо 20:10 чыгат экенбиз. 5 талапкер анан ошо аяктан дебат кылабыз да. Анан кошумча дагы жолугушуулар болот. Жолугушуу пригородныйда болот жакында, ошо 18-inde. Анан 20-сында дагы бир жолугушуу болот. Ал болсо ошо 61-чи мектептин тегерегинде жакыныраак ушул жерде болот да.
жолугушуулардан жашасаңыздар келгиле сүйлөшөлү, баарлашалы, түзмө-түз сурооңорду берсеңер болот, программамды айтып берем. Албетте андан кийин же болбосо өзүңөр жашабасаңыздар, башка жерде жашасаңыздар, же Орусияда болсоңуздар, же башка баягы өлкөлөрдө болсоңуздар, Евробиримдикте кайерден көрсөңүздөр, мен Кореяданбы, мага көп жазышат да ошол тараптардан. Анда ошол 23 шайлоо аймагында катталган дос, тууган, урук, баягы тааныштарга жазыңыздар да, ушундай бизде бир депутатка коюп атат талапкер, ошого добуш бергиле деп үгүттөп койсоңуздар болот да, мындай жекеме жеке. Албетте кайра темага кайрылайын. Кутчисай 2 деген кен бар экен да. Кутчисай 2де бул Чүй өрөөнүндө. Бул жерде категориясы бар, ошол кендерде мындай көрсөтүүчү B+S1+S2 дейт. Бул жерде 51,5 миң тонна руда бар дейт да. Ошол тонналарды TR203 деп коет. Бул деген ар кайсы мындай сейрек кездешүүчү мындай жерлердин, металлдардын аралашмасы экен да. Ошондой атайын руданын аталышы болот да. Бул жерде негизи карасак, руданын ичинде алардын сейрек кездешүүчү металлдардын мындай ачыткылары, оксидтери 0,26% дейт да. 2016 жылы ошол маалыматты ар кайсы эл аралык ошону сейрек кездешүүчү металлдардын гендерин аныктоочу, аңдоочу агенттиктер жазып чыкты. Булактарды албетте видео артына кийин коштоп берем, анан текшерип алсаңар болот. Анан дагы ошону 2025 жылдын башында алар жаңыртышты. Жаңыртышкан маалыматы боюнча 63,3 миң тонна руда бар экен деп айтты. Кийин дагы ошол жаңы эле акыркы күндөрү 75 миң тонна бар деп өзүнүн маалыматын жаңартышты да кайра. Неодим дейт, анын ичинде бар дейт. Неодим магнит, баягы металл магнитке колдонулган. Ошол цериевая группа деп коет, церия тобу дейт ошол руданын ичинде. Анын ичинде 57,7% ошол неодим бар дейт да ичинде. Бирок аны толугу менен ушул аныктоочу дагы бир чалгындоолор керек, лабораториялык изилдөөлөр керек деп атат. Албетте биздин мамлекет аны кайра изилдеп жатат. Чалгындоого тендерлер болот болуш керек жакында. Ушу эл аралык чалгындоочу уюмдар келип туруп дагы аныктайт, тагыраак аныктайт да канча бар экен деп. Бирок нормативдер деген бар да, түшүнүк. Ошол нормативдерди алып мен эсептеп көрөйүн дедим. Бул албетте баягы таза эле мындай божомолдоп эсептөө. Муну 100% ошончо неодим бар деп айтыш кыйын. Муну тескерисинче мындай айтайын, мен эң аз көлөмүн азыр эсептейм да. Эң аз көлөмү бул эмнени билдирет? Эгерде аны казса дагы бир аз изилдесе, мындан 3-4-5 эсе көп дагы чыгып кетиши ыктымал. Бүгүнкү күнү ошол негизи церий тобу ичинде неодим 57,7% болуп жатса, ошондой сыяктуу рудалардын ичинде орточо алганда неодимдин түзүмү ичинде 16-20 деп эсептелиши мүмкүн да. Ошол Кутчисай боюнча кээ бир эксперттер, серепчилер ушинтип атат да. 16-20. Мен болсо ушуну бир 10% деп эске алайын. Албетте ошол мисалы үчүн айтып атышат, ошондой сыяктуу рудада 48-50% ошо цезий болушу мүмкүн дейт. Лантан ошо 203 20-25% болушу мүмкүн дейт. Ошол мисалы үчүн башка элементтер мисалы үчүн PR60-11 4-5% болушу мүмкүн дейт. Неодим орточо алганда 18% болушу мүмкүн дейт да. Ошондой божомолдор бар да. Албетте эгерде 10% деп алсак, мисалы үчүн бүт обработкадан кийин анткени руданы кайра иштеткенде бирдемкеси жогулат, бирдемкеси табылат. Ошондо орточо баам менен 10% алсак, неодим ошо Кутчисай 2де 7500 тонна таза чыгышы мүмкүн. 7500 тонна. Бүгүнкү күнү базарда анын баасы канча деп эсептесек, ошо неодим бүгүнкү күнү $70,000 экен да, $70,000 орточо алганда тонна үчүн. Шанхай Metals Market деген ошо Кытайдагы алардын биржасы менен карасак, жана Trading Economics деген биржанын көрсөтмөлөрү менен карасак,
Аякта же 66 миң доллар болот бир тоннасы, же 79 миң доллар болот бир тоннасы. Ошону эми көбөйтөлү, мисалы үчүн 70 миң тонна деп алалы да, ортосун алалы. 7500 тоннаны ошол 70 миң долларга көбөйтсөк тоннасына, жалпы 526 миллион долларлык неодим чүй өрөөнүндө бизде бар да, Кутисай 2де. Ошондой туугандар. Бул деген $500 миллиард доллар да. Бизде $500 миллиард долларга баштапкы ушундай чалгындоо менен аныкталган неодим бар да. Моторго жасалат. Электроунааларды көрүп атасыңар, жайнап атат. Ага баягы мен көп аракет кылгам, ошол бизге 0 почта менен келиш үчүн ошол электроунаалар. Алардын дөңгөлөгүндө кыймылдаткыч моторлорунда эң негизги металл бул неодим кыймылдаткыч. Неодим дагы ушундай эле бүт баягы динамиктердин ичинде, музыка ойноп аткан телефондордун ичинде толтура неодим, жана рацияларда неодим колдонулат кандайдыр бир көлөмдө. Ошо азыркы ТВ телевизорлордо, компьютерлерде неодим бар. Компьютерлердеги вентилятордун ичиндеги неодим. Кээ бир мисалы үчүн контакт кылуучу мындай аспаптарда аякта да неодим бар да. Жана ошо мындай өндүрүштүк системаларда магнитный сепаратор деп коет, аякта да неодим колдонулат да. Бүт жерде неодим стратегиялык ресурс өзүнчө. Ошо эгерде биз чийки затын сатып ийсек Кытайга, биз $500 миллиард доллар өздөштүрө алабыз. Эгерде биз ушул неодимди мисалы үчүн ошол эле наушник жасаганга, же телефон жасаганга, же электромотор жасаганга колдонсок, анда анын баасы ошол 60-70 эсе өсөт да. Ошондо ошол $500 миллиард доллардын ордуна биз деген мындай тазасынан алганда эле бир 10-12 миллиард доллар таба алабыз да, эгерде кайра иштетсек. Бирок неодимди иштетиш үчүн дагы ошо миллиардка жакын долларды кетиребиз да. Ошо же болсо канча эң аз дегенде 100-120 миллион долларды кетиребиз. Ошону атайын тазалоочу, атайын баягы бөлүп чыгаруучу, сепарация кылуучу, атайын химиялык түр менен бөлүп чыгаруучу рудадан системалар, заводду рафинация завод деп коет. Ошол ушуну курганга, иштеткенге, кадрларды үйрөткөнгө ушунча акча биз кетиребиз да эгерде. Бирок анан дагы аны акчаны жаап, үстүнө дагы ошол 200-300 миллион доллар табабыз. Сырьё сатсак, эгерде аны электромоторго айлансак, дагы бир 2 миллиард доллар кетиребиз. Моторлорду чыгаруучу цех, заводдорду курабыз. Ошол цех, заводдор анан 12-13 миллиард доллар таап берет бизге таза. Тазасынан алганда 10 миллиард доллар таап алабыз да, ошол биздин мамлекетибиздин пайдабызга. Албетте анын бир бөлүгү ошону иштеткен ишкерлердин колуна түшөт. Чет элдик болобу же биздик болобу. Биздики болсо биздин колубузга түшөт да, мамлекетте калат. Анын бир бөлүгү салык болуп түшөт мамлекетке, роялти төлөгөндө эле 1 миллиард доллардын тегереги бюджетке түшүп калат да. Албетте бул жумушчу орундар, жогорку деңгээлдеги аябай жакшы маяналар, ушул нерсе жана стратегиялык, дипломатиялык, геосаясий роль да бизде. Эгерде биз ушуну иштетсек, чыгарсак, сатсак, Трамп болобу, Си Цзиньпин болобу, ким болот, биздин өлкөбүзгө чоң сый урмат менен көз карайт да, баягы биз менен сүйлөшүшөт. Маск келип туруп бизге биякта бирдемкесин куруп кетет, ошо баягы Starlink станцияларын арзандатат мисалы үчүн биз үчүн. Бул нерсе бир гана экономика жөнүндө эмес, бул деген сый урмат жөнүндө да. Эгерде бирок жапайы болуп кетсек, Судандай болуп кетебиз. Эгерде ынтымакты сактап, акылыбыз менен иш кылсак, ошол бүт өндүрүштөрдү орноштуруп, анда байыйбыз туугандар, байыйбыз албетте. Албетте байыш үчүн дагы аны мындай саясат, геосаясий тараптан урматты алыш үчүн дагы чоң акыл менен, көрөгөчтүк менен, стратегиялык ой жүгүртүү менен жана бекем принцип менен, ынтымак менен иш аракет жасаш керек да. Ошондой болуп атат туугандар. Силер эмне деп ойлоп атасыздар? Көрдүңөр, мен аз көрсөтүп атам, анткени башка булактар боюнча неодимдин ошо Кутисай 2деги рудадагы болушу 14-18% деп эсептелинет да, ошондой сыяктуу рудаларда. Муну дагы мен аз айттым да, мындай эң аз сандарын алдым, 10% деп эсептеп. Ошондой туугандар. Албетте дагы бир жолу кайталап кетейин. Мен деген депутаттыкка аттанып, ошол ат жарышта күрөшүп атам. 30 ноябрда ошол 23 шайлоо аймагынын жашоочулары, тургундары келгиле шайлоо участоктарына, Искендер Шаршеевке добуш бергиле.
анда ушундай видео отчетторду берип, ушундай жакшы мыйзамдарды кабыл алып, стратегиялык көз караш менен аракет кылып, мен мамлекетиме кызматымды кылып берем. Албетте, андан мени жеңил табасыңар, YouTube'дан табасыңар, комментарий жаза коюп, же болбосо ошо WhatsApp номерлерди да чыгарам, ошо WhatsApp номерге жазасыздар, же болбосо Facebook, Twitter'дан, X'тен мага жазып, дайыма өз көйгөйүңөрдү, маселеңерди көтөрө аласыздар да. Мен деген мыйзам, керектүү мыйзамды жазып, же болбосо депутаттык суроо кылып, же болбосо атайын депутаттык көзөмөлдү кылып, ушундай кандайдыр сиздерге пайдамды келтире алам. Анда эмесе ушу мен видеону аяктайлы туугандар, пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Албетте тааныштарыңарга ошо жекеме-жеке ой бөлүшүп, пикир бөлүшүп, мени үгүттөп коюңуздар, чоң жардам болот. Жана өзгөчө фондду дагы толуктап берген расмий түрдө ошо Жибек айымга чоң ыраазычылык билдирем. Өзгөчө ыраазычылык Аскер тактикалык федерациясынын мүчөлөрүнө, страйкбол оюнунун катышуучуларына ошо жардамыңар келди. Чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин жардамыңыздар менен дагы толукталды бир аз ошо фонд жана аны үгүт иштерине эме кетирет окшойм да. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.